Билим берүү тармагында Надира Санташевна урматтуу. Азыр бул жерде жалпы республикалык тестирование боюнча дагы 22 пунктта айтып атат. Мисалы, мамлекеттик жана расмий тилдерде жалпы республикалык тестировдө тапшырмалардын арасында алтын сертификаттарды бирдей бөлүштүрүү депчи. Бүгүн тура 50 сертификат болсо, алтын сертификат, ошонун көпчүлүгү орус тилдүү мектептер алып кетип атышат да. Мисалы, ошол нерсени бирдиктүү 25тен бөлбөйсүздөр. Мындай кыргыз тилдүү мектептер 25-ин алсын, 25-ин орус тилдүү алсын. Ошол эле мисалы региондордо айыл жериндеги 215-20 балл алган балдар ала албайт. Биякта болсо ошол эле балл менен мисалы алып атышат да. Жооп бере берейин. Урматтуу Илим Кубанычбекович, жалпы республикалык тестирлөө өзүдөгү негизги максаты бул жогорку окуу жайларында окуй ала тургандарды тандап алуу, коррупциясыз жакшы инструмент. Анан айыл жериндеги бүткөн окуучулар ошол айыл жериндеги бүткөн гана окуучулар менен өз ара атаандашышат. Шаар өзүнчө. Бул жерден абдан мындай жакшы мүмкүнчүлүк. Анан ушул сиздердин тапшырмаңыздарды алгандан кийин биз бир нече талкууларды жүргүздүк. Окуучулар менен, практиктер менен, мугалимдер менен. Анан мындай болуп атат да, бир эле стандарт мамлекеттик, бир эле окуу программалары, анан болгону эле жанагы окутуу тили болуп атат да. Анан ошондуктан баягы буга чейинки бир тапшырмаңыздарды так аткардык. Мисалы, жалпы республикалык тестирлөөгө мамлекеттик тилден тест киргизгиле деген. Ал кирди, ал жакшынакай апробацияланды. Эми азыр окутуу тилине карабастан ар бир бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде кыргыз тилинен тест тапшырып атат. Ал эч проблема жок. Бул боюнча ушу практиктер менен, мугалимдер менен, балдар менен талкуулоо жүргүзүп атабыз азыр. Анткени мындай бүт бардыгына адилеттүү бирдей мамиле жасаганга аракет кылып атабыз да. Урматтуу Надира Санташевна, сен жаңылык кылып айтып атасыз да, мындай биз ушул кыргыз тилдүү мамлекеттик тилди киргиздик депчи. Мен башынан бери бар. Мен ушул бөлүштүрүү саясаты боюнча сизге суроо берип атам да. Конкреттүү айтсаңыз, же мурдагыдай эле кетеби 25-жылычы мындай. Же болбосо ошол кыргыз тилдүү тапшырган балдарды мисалы өзүнчө кылып туруп, орус тилде тапшырган бүтүрүүчүлөрүбүздү өзүнчө карап берсек, ошол эле алтын сертификаттарды бөлүп коелу деп атабыз, бирдиктүү кылып турупчу. Баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Мен сизге ошо балл категорияларынан бери айтып бердим да, азыр жогорудачы. Мен кечээ мына мурунку жумада атайын ошо өзүмдүн округумдагы бүт 11-класстар менен жолугушуп, ошол профориентация боюнча, ошол жалпы республикалык тестирование боюнча, грантовый месталар боюнча багы сиздер жасаучу иштерди жасап атабыз, буюрса колдон келишинче. Бул эми ал өзүнчө тема. Ошол боюнча алар кайра айтып атышат да, былтыр мисалы 220 балл алып калган балдар биз албай калдык депчи, алтын сертификаттычы. Эгерде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп, алтын сертификаттын ошол кыргыз тилдүү балдарга өзүнчө, орус тилдүү мектептерге өзүнчө карап берсек, аларга дагы бир адилеттүү мүмкүнчүлүк түзүлмөк, мындайчы. Илим Кубанычбекович, келгиле дагы бир жолу сиздер менен биргеликте ошо бардыгы менен талкуулабайлыбы? Бул дагы абдан оор чечим болуп атат. Муну дагы жети өлчөп бир кестегендей, муну дагы талкуулоо, дагы мындай балдар менен дагы өздөрү менен, 11-класстын бүтүрүүчүлөрү менен, мугалимдер менен, сиздер менен бир талкууласак жакшы болот эле да. Талкууну качан кылабыз? Анда азыр эми келгиле келерки ушул жумада же келерки жумада уюштуралы. Аябай көпкө узартпай эле. Гүлкан Сакинова, ушул маселени кийинки комитетке карап койсоңуздар. Жок, комитет мындай расширенный кылсак жакшы болот эле. Андан кийин Надира Санташевна, жалпылай канча мугалим бар биздин Кыргыз Республикабыз мамлекетибиздин аймагында? 90 миңге жакын мугалим бар. 80.773 мугалим бар, а? Ооба, 90 миңге жакын. Анын канча бүгүн сиздер STEM программасына өтөбүз деп даярданып атасыздар? 12 жылдык программагачы турабы?
Канча пайыз мугалимиңиздер бул нерсеге ошол билими менен, квалификациясы менен даяр ошол нерсеге башка? Бул STEM мугалимдерибиз 27.132 мугалим. Алар толук окутуу программаларынан өтүштү. Анан ошолорго азыр жумуш учурунда эле баягы түштөн кийин сабактары бүткөндөн кийин окутуп атабыз. Анан бирок дагы жайында өзүнчө июньда кайра баштайбыз да. Баягы июльда эс алтабыз, июльда тийбейбиз баягы мугалимдерге өзүнө эс алып алсын деп. Анан июньда кайра, августта кайра окутабыз. Надира Санташевна, азыр дээрлик 65% мугалимдер ошол 45 жаштан жогорку ошо пенсионный возрасттагы биздин мугалим эже агайларыбыз турабы? Ооба. Мен статистикалык так маалымат айтып атам сизге. 65% 45 жаштан жогорку ошол пенсия возрастына жакындап калган же пенсионер биздин эже мугалимдерибиз. 35% гана ошол 45 жашка чейинки жаш адистер десек туура болот да. Анан ошол 65% мугалимдер кантип ошол STEM программасын өздөрү дагы өздөштүрүп, анан кийин эртең балдарга кантип ошолор билим беришет мындайчы? Бул программа жаңы да биз үчүн турабы? Ооба, эми азыркы учурда санариптик көндүмдөр жок. Анан жаңы технологияларды, мисалы STEM технологиясын өздөштүрө албай, азыркы жаңы муунга сабак берүү абдан оор болуп атат. Ошон үчүн биздин мугалимдерибиз муну түшүнүп атышат. Ошон үчүн жанагы квалификацияны жогорулатуу курстарын онлайн дагы анан офлайн дагы өткөрүп атабыз. Анан эми акырындан баягы жаш муундар да келип атат. Бирок мурунку тажрыйбалуу муун жок дагы педагогикага абдан оор. Баягы насаатчылар жок, абдан оор. Алардын башка артыкчылыктары бар. Алар жакшы баягы тажрыйбасы бар. Тажрыйбасы боюнча баягы жаштарыбызды үйрөтүп атат. Бирок теги сиз айткан кыйынчылыктар бар, ооба, Илим Кубанычбекович. Бирок үйрөтүп атабыз, башкарга жок. Эми сиздер ошол өзүңүздөрдүн ошо кадрдык саясатты туура жүргүзүү максатында жыл сайын ошол бүтүрүүчүлөрдөн билимдүү көбүрөөк баягы жаштарды мугалимдик кесипке мындай тартышыңыздар керек да, ошол жаатында бирдиктүү саясатыңыздар болуш керек. Андан ошондо бүгүнкү күндөгү ошол кадрдык жетишсиздиктин чечүү жолу катары ушул нерсени сунуштайт элем да. Анда сиз менен кенен талкуулайбыз дагы буюрса. Ийгиликтүү болсун.